Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бишкектеги Ош базарынын ичиндеги эт базарынын жетекчилери кармалды. Бишкек шаарындагы Ош базарынын аймагындагы Акиф фирма жоопкерчилиги чектелген коомунун эт базарында ири өлчөмдө салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу фактысы аныкталып, жетекчилери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматта айтылгандай, фирмада кош бухгалтердик эсептер түзүлүп, соода жайларын жана орундарын ижарага берүү үчүн чогултулган каражаттар тийиштүү түрдө документтештирилбей, финансылык документтерде эсепке алынбастан төлөм жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда базар жетекчилери күн сайын ижарачылардан 100 000 сомго жакын акча чогултуп, жеке баюу жана салык төлөөдөн качуу максатында каржылык отчеттордо алынган пайданын көлөмүн 10%га чейин кем көрсөтүп келишкен. Акиф фирманын жетекчилери мындан сырткары алдамчылык аракеттери менен жабырлануучунун өзгөчө өлчөмдө мүлкүн тартып алганы аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде аталган фирманын негиздөөчүсү жана башкаруучу директор 14-февралда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Былтыр ноябрь-декабрда Кыргызстандагы бир катар базарлардын соодагерлери патентин жоюлуп, көзөмөл кассалык машинелер милдеттүү түрдө киргизилип жатканына нараачылык билдирип чыгышкан. Мындан кийин президент Садыр Жапаров жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарлар мамлекетке өткөрүлөөрүн эскертишкен. Мунун артынан бир катар базарлардын жетекчилери кармалган. Жыл башынан бери Оштогу Кара Суу базарынын ичиндеги базардын ээси жана Каракол шаарындагы Бугу жана Макиш соода базарынын ээлери кармалды. Кармалган базар ээлерин жана жетекчилердин көбүнө соодагерлерден алган акчасын салык органдарына туура эмес көрсөткөн, кирешесин жашырган, салык төлөөдөн качкан деген сыяктуу айыптар тагылган. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Райымбек Матраимовдун Оштогу үйүнүн дарбазасына мөөр басылды. Ош шаарында бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө тиешелүү үйдүн дарбазасына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мөөр басып кетти. Учурда атайын кызматтын тергөөчүсүнүн колу коюлган мөөр кагаз дарбазада чапталып турат. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы жеринен билдирди. Үй Ош шаарынын Супаналиев көчөсүндө жайгашкан. Матраимов өзү же анын жакындары буга комментарий бере элек. Матраимовго тиешелүү деп айтылган Оштогу Жамбы бизнес борборунда жакында эле жабылып, кайра иштей баштаганын ошол жерде эмгектенген бир канча адам тастыктады. Бирок ал кандай себептер менен жабылып ачылганы тууралуу расмий маалымат чыккан эмес. Январда Ош мэриясы Матраимовдун үйүнүн тосмолору мыйзамдуу аянтынан 9 метр чыгып кеткенин айтып, дубалдарын бузган. Андан муниципалдык менчик башкармалыгы үйдүн тосмосу турган 9 метр жер мамлекетке тиешелүү экенин билдирген. Кала бийлиги короону курчаган дубалды алуу тууралуу былтыр декабрдын аягында эскертүү бергени белгилүү болгон. Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерине ал тууралуу багыттама берген. Ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу беренесин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып коюлган. Ал эми өткөн жумада атайын кызмат Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 миң 500 долларлык 3 миллиард 98 миллион 134 миң сом кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирген. Былтыр УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовду жана маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыпталган. Матраимов акыркы окуялар тууралуу азырынча комментарий бере элек, анын азыр кай жакта экени белгисиз. 2021-жылда УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткамнерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сомдук айып бул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Садыр Жапаровдун Бириккен Араб Эмирлигине болгон иш сапары аяктады. Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Араб Эмираттарына 12 февралдан 14 февралга чейинки иш сапары аяктады.
Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Дубай шаарына болгон сапарынын алгачкы күнү мамлекет башчы Абу Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мухаммед Саиф Аль-Сувейди менен жолугушкан. Анда инфраструктуралык, инвестициялык жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну мындан ары тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Ошол эле күнү Бириккен Араб Эмирлигинин энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи менен сүйлөшүүлөр болду. Буга чейин жетишилген келишимдерди ишке ашыруу маселелерине токтолуп, мамлекет башчы Маздар компаниясы тарабынан күн электр станциясынын курулушуна өзгөчө маани берилерин айтып, Кыргызстан аталган долбоордун алкагында милдеттенмелерин өз убагында аткарарын басып белгиледи. 13 февралда Садыр Жапаров 10 дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде да сөз сүйлөгөн. Мадымаровдун жактоочусу Курманбек Бакиевди күбө катары сурак алууну өтүнөт. Жогорку Кеңештин депутаты Адахам Мадымаровдун ишин кароо Бишкектин 1-май райондук сотунда уланууда. Жактоочу Кубанычбек Тумановдун маалыматында күбөлөрдүн көпчүлүгү суралып бүттү, өзү келе турган 2-3 күбө бар. Алар эмки сотко келсе керек, андан тышкары дагы сурак ала турган адамдар бар, бирок алардын айрымдарына издөө жарыяланган. Балким көрсөтмөлөрүн окуп коюу менен гана чектелет. Биз мурдагы президент Курманбек Бакиевди дагы онлайн режимде болсо дагы суракка алуу өтүнүчүн келтиребиз, дейт Кубанычбек Туманов. Буга чейин сотко Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов жана президенттин иш башкармасынын мурдагы биринчи орун басары Эмиль Шерматов, мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов күбө катары чакырылган. Белгилүү кетсек, Адахам Мадымаровго 2009-жылдагы Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу номер 5-протоколго ылайык Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин мамлекетке чыккынчылык беренеси боюнча айып тагылган. Саламатсыздарбы, мен Эл Үмүтов фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери 3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 000 сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 580 000 сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп, ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ушуга биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Эмилбек Абдыкадыров президенттин Ысык көлдөгү өкүлү кызматтан бошотулду. Эмилбек Абдыкадыров президенттин Ысык көл облусундагы кармуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Азырынча мындай чечимдин себеби айтылган жок. Абдыкадыров бул кызматка 2023-жылдын ноябрында дайындалган. Буга чейин 2022-жылдын февраль айынан 2023-жылдын октябрына чейин Бишкек шаарынын мэри болуп иштеп келген. Кыргызстанда 8 жыл мурда 15 жаштагы кызды өзүнөн 3 эсе улуу адамга күч менен турмушка беришип, ал үй бүлөлүк зомбулукка кабылган. Аталган окуя тууралуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен Юсайттын гендердик теңчилик жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери боюнча улуттук координатору Жамил Бигионун жолугушуусунда айтылды. Жолугушууда адам укуктары жана эркиндиктери, жетим балдардын жеке менчикке болгон укугу, жашы жетелектердин эрте турмушка чыкканы боюнча маселелер талкууланган. Жаманбаева 18-ге толо электе мажбурланып күйөөгө берилген кыздар зомбулукка кабылган учурлар бар экенин айтып, бул маселе боюнча чара көрүү керектигин белгилеген. Анын айтымында Акыйкатчы институтунун 3 баласы бар. 23 жаштагы келин кайрылган. Келин билдиргендей, аны 15 жашында өзүнөн 30 жаш улуу адамга мажбурлап күйөөгө берип коюшкан. Кийин ал күйөөсүнөн зомбулук көрүп келген. Мындай үрөй учурган фактылар бар жана алар жалгыз эмес. Учурда эрте никеге туруу жол бербөө боюнча чараларды көрүү зарыл. Биз аталган маселе боюнча эл аралык тажрыйбаны изилдеп чыгышыбыз керек, дейт Акыйкатчы. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Акыйкатчы жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам долбоорун талкуулашкан. Жаманбаеванын айтымында жаңы мыйзам Акыйкат институтунун мандатын күчтөндүрөт. Маселен, аталган мекеменин кызматкерлери балдардын жыныстык кол тийбестиги жөнүндө кылмыш иштери каралып жаткан жабык сот жыйындарына катышууга мүмкүндүк алышат. Учурда кылмыш процессуалдык кодексине таянышып институттун кызматкерлери мындай жыйындарга киргизишпейт.
Буга байланыштуу бизде сотто зомбулукка кабылган балдардын укуктарын коргоону камсыздоого мүмкүнчүлүктөр жок. Жаңы мыйзам кабыл алынса, биз жабык сот отурумдарын мониторинг кыла алабыз, дейт Жаманбаева. Биз Кудай кааласа бүгүн 3-турга старт берген алда турабыз. 1 саат алдыңкы видеону көрсөңүздөр, тапшыруу аземине болду. Эми бул оюнга билет алыш керек, 500 сомго камера отургузуш керек туугандар. Бул машина менен тааныштырып коеюн туугандар. Российский номер экен дебеңиздер. Бирок өзүбүз айдаганга алганбыз, чисто четкий машина туугандар. Таза машина. 500 сомго утасыздар, 2006-жылкы. Объему 1.5-те, таза машина. 500 сомго билет алып утсаңыздар болот туугандар. Ушул көрүп турасыздар, кызыл цветте четкий машина. Кийинки машинабыз Nexia 2 дегендер үчүн Nexia 2 койдук туугандар. 2010. Бул дагы таза машина. Көрүп турасыздар. Буну дагы 500 сомго билет алып утасыздар туугандар. Биз WhatsApp билет номер алыш билети жазып койдук экранга. Ошол номер менен байланышып алсаңыздар боло берет туугандар. Главный да бул эми көрүп турасыздар туугандар. Камера мунун баасын дагы айтпай эле коеюн, сенасын билесиздер, күчтүү машина. Бирок кымбат машинаны 500 рубльдик оюнга сиздерге коюп бердим туугандар. 500 рубльге алып ушул машинаны утуп алсаңыздар болот. 2004-жылкы 2.4 объемдо коробкасы автомат, левый руль, бар жогу таза четкий машина туугандар. Бул машинадан тышкары 2 телефонубуз бар. Көрсөтүп коёк. Samsung A24 деген бул оюнда дагы 2 телефон койдук туугандар. 2 телефондон тышкары 120 штук 1000 сомдон пулубуз бар. Общий призибиздин саны 125 приз болот. 120 штук 1000 сомдук пул. 3 машина, 2 телефон 125 приз туугандар. Билеттин количествосы 3000 билет болот. 500 сомдон ушул биздин 125 призди утуп алсаңыздар болот. Билет алыш үчүн биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 саңыздар ушул номерде WhatsApp бар. Ушул номерде Сбербанк бар, Россиядагыларга жеңил. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билет барат туугандар. Кыргызстандан алуу үчүн Мбанк номерибизди жазып койдук. Момент чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача атыңыздарды жазып коесуздар. Сиздер дагы российский номерге чекти жөнөтөсүздөр туугандар. 500 сомго билет алып ушул машиналарды утуп алсаңыздар болот. Билет алышка шашылыңыз. Депутат Алматыда кыргызстандык ишкерлерге полиция кысым көрсөтүп жатканын айтты. Казакстандагы Алтын Ордо базарында ишкерлик кылган кыргызстандыктарга полиция тарабынан кысым болууда. Бул тууралуу эл өкүлү Жанар Акаев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Акаев былтыр Алматыда Алтын Ордо базарынын аткаруучу директору Эрмек Маркабаев жалган жала менен кармалганын айтып, эми аталган базарда иштегендерден Маркабаевке каршы жасалма көрсөтмө алуу үчүн кысым жасалып жатканын билдирди. Буга чейин кыргызстандык Эрмек Маркабаевке маңзат сала коюп жалган жала менен кармалган. Эми Алматыдагы күч органдары ага баратта жалган көрсөтмө бер деп биздин мекендештерибизди кыйнап жатыптыр. $50,000 ашык акчага сатып алган контейнерлерибизди ичиндеги товарларды рейдердик жол менен алып койду деп жатышат, дейт Жанар Акаев. Сөзүн ылайык өкмөт башы Акылбек Жапаров жакында эле Алматыга барганын, Казакстандын тышкы иштер министри Бишкекке келгенин айтып, бул сүйлөшүүлөрдө эмне маселелер чечилип жатканына кызыккан. Андан тышкары ал Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү жана мамлекеттик номери менен жүргөн унааларды текшерүү токтобой жатканын айтты. Айдоочулук күбөлүктөрдү кыргызстандык номери бар унааларды текшерип жатышат. Биз бири-биримдикте эмеспизби? Боордош коңшу Казакстан менен сүйлөшүүлөр эмне үчүн натыйжа бербей жатат деп собол салды эл өкүлү. Сөз аягында ал аталган маселелер боюнча Тышкы иштер министрлиги ыкчам чара көрүшү керектигин белгиледи. Эскерте кетсек, Алматыдагы Алтын Ордо базарынын аткаруучу директору болгон кыргызстандык Эрмек Маркабаев 2023-жылы 2-июнда полиция тарабынан кармалган. Алматынын полициясы Маркабаев маңзат менен кармалганын кабарлаган. Ошол эле учурда ишкердин өзү ага баңгизат салып коюшканын, бул иш Алтын Ордо базарынын 20%-ын тартып алуу үчүн коркутуу, кысым көрсөтүү максатында жасалып жатканын билдирген. Быйыл 5 февралда сот ишкер Маркабаевди 4 жылга абакка кескен. Сайытбек Зулпуев жогорку кеңешке депутат болуп келди. Борбордук шайлоо комиссиясы банктарды реструктуризациялоо боюнча агенттиктин мурдагы директору Сайытбек Зулпуевди жогорку кеңештин депутаттыгына каттады. Ал Абдыбахат Боронбаевдин ордуна Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча депутаттыкка аттанды. Боронбаев буга чейин мандатын тапшыруу боюнча БШКга өз арыз берген. Зулпуев 1968-жылы 11-июнда Ош облусунун Ноокат районундагы Көкжар айылында төрөлгөн жогорку билимдүү Москвадагы Плеханов атындагы Россиянын экономикалык академиясын аяктаган. Министрлик 1 сентябрга чейин мугалимдердин бардыгы ноутбук менен камсыздалат.
Кыргызстанда бардык мугалимдер ноутбук менен камсыздалат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин орун басары Лира Самыкбаева Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде билдирди. Анын айтымында ноутбуктарды алуу үчүн бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүндү. Изилдөөлөр коронавирус пандемиясы учурунда мугалимдердин 60% өздөрүнө жеке ноутбук же персоналдык компьютер сатып алганы, калган 40% техникасы жок экенин көрсөткөн. Азыр министрлер кабинети мугалимдер үчүн ноутбук сатып алууга 1,5 миллиард сом бөлдү. Апрель-май айларында мугалимдер техниканын биринчи партиясын алышат, калганын 1-сентябрда берилет. Учурда бир нече Кытай компаниялары менен ноутбуктарды жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар өтө жакшы сапаттуу болот. Ноутбуктарды сатып алууда мугалимдердин иш өзгөчөлүгү эске алынып, экрандын жарыгы, процессордун ылдамдыгы каралат. Техника биринчи кезекте STEM предметтери физика, химия, биология, математика, информатика, англис тили боюнча мугалимдерге берилет, деди Самыкбаева. БШКдагы бир депутатты мөөнөттөн мурда мандатынан ажыратты. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңешинин депутаты Абдувахап Орунбаевди мөөнөттөн мурда мандатынан ажыратты. Мандатын тапшыруу боюнча арызды Ата журт Кыргызстан фракциясынын өкүлү өз ыктыяры менен жазган. Эскерте кетсек, Борунбаев Бакыт Төрөбаевдин ордуна келген болчу. 2021-жылы Абдувахап Орунбаевдин аты жөнү Райымбек Матраимовдун иши боюнча иште калган. УКМК Нурлан Ражабалиев Баткен округунан шайланган учурдагы депутат экөөнү коррупцияга айыптап, натыйжада экөө тең күнөөсүн мойнуна алышкан. Ражабалиев тергөө менен кызматташуунун натыйжасында мамлекетке 12 миллион сом төлөп берсе, Борунбаев 8 миллион төккөн.